Бүгүн курултай депутаттарын шайлоо тилкелеринде биринчилерден болуп мамлекеттик ишмерлер добуш беришти. Премьер-министр Олжас Бектенов өз добушун берди. Эгемендүүлүк сарайында президенттин администрациясынын башчысы Роман Скляр добуш берсе, президенттин администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Ерлан Карин өлкөнүн улуттук академиялык китепканасында добуш берди. Ал президенттик реформалардын жана курултайга шайлоолордун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Бүгінгі сайлау шынымен де қатардағы сайлау емес. Бул шайлоону чындап эле катардагы шайлоо деп атоого болбойт. Албетте, ар бир шайлоо өнөктүгү маанилүү. Бирок азыркы шайлоону тарыхый окуя деп атоого болот. Жалган Куран айында биз жаңы конституцияга добуш бердик. Ал теке айынын 1 күчүнө кирди. Ал эми бүгүнкү шайлоонун жыйынтыгы менен жаңы бир палаталуу парламенттин курултайдын курамы аныкталат. Бул жаңы доордун башталышы. Парламент курултайдын құрамы анықталмақ. Сондықтан бұл шын мәнінде тарихи окуя. Курултайга шайлоого катышып жаткан өкмөттүн башка мүчөлөрү, ошондой эле 7 саясий партиянын лидерлери да өз тандоолорун жасады.